сонун керемет чыгармадан кийин биз болсо программабыздын сапарын алдыны көздөй улантабыз. Негизи жогоруда мен дагы биз айтып калбадыкпы кечке кыргызча тактык 5 мүнөт эрте депчи. Мына ушул сөздөрдүн мына ушул демилгенин автору десек дагы болчу да. Бизде бүгүн студияда конокто. Биринчи коногубуз дагы келип аябай ушул сөздүн алкагында ыр жазып кеткен болчу. Экинчи коногубуз да келип Сыймык байкебиз дал ушул инсандын атын атап өттү бир канча жолу. Азыр болсо дал ошол асыл инсан биздин студиябызга келип отурат. Император Каган массаж мектебинин негиздөөчүсү Тайзи Чебери, патриот кыргыз сыймыгы Медер Бишкек байке биздин студиябызга конокто. Кутман менен. Кутман таңыңыздар менен. Студияга кош келипсиз. Таңды кандай тосуп алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Маанайлар жакшы. Эң сонун мынакей бас ээлеп кетчү нерсе мына колубузда турган китепче дагы ушул кыргызча тактык 5 мүнөт эрте деген сөздү жалпы журтубузга жайылткан, ушул демилгени көтөрүп чыккан, жалпы кыргыз элибиз так жүрүшүбүз керек деп ушул сөздү жалпы жумурай журтка жайылтып отурган инсан бизге келип отурат. Ушул сөздү жы дегенде эле ушундай суроо жаңырсын. Кантип ушундай бир демилгени көтөргүңүз келип калды же болбосо эмнеден улам таасирленип бул сөздү көтөрүп чыктыңыз же баягы кадимки биз көнүп калган стереотиптерди жокко чыгаруу максатында эмне үчүн? Казакстанда Нурсултан Назарбаевдин пресс катчысы менен таанышмын да. Мындай эжеке Алия Нугманова деген ошол мен чакырып турушат да. Дарыгерчилик кылып келем, анан үйгө жетип алганда чалып кой дейт. Анан мен келем да көртүрчүлүк болуп унутуп калам. Анан 3-4 күн өткөндөн чалат. Анан айтат, ушул колхозник дейт да. Айтып койбойсуң биз кыжалат болду, кандай жетип алды деп. Анан кийинки жолдо ошентип айтат, колхозник деп мага тийишет. Анан кийин мен башка окуучуларыма тийише баштайм. Кечип келгендерге колхозник деп коем да. Анан кийин Алматыга көп барчумун. Неме ошолор жакта баштадым өзү негизи. Казактар эле кыргызга окшогон бир эл эмеспи? Кечигип келишет да. Дарыга мен эми ар убакытты белгилеп коем да. Кечигип келишет, анан тамашалап тийишем. Казахская точность 15 мүнөт эрте деп атайлап, эрте келсин деп эметем да. Анан бир күнү чында эле 3-4 киши, бир 20дай киши келсе, 3-4 киши эртерээк келип калды. Анан bir генерал бар, аксакал, жакшы тааныш аксакал. Ошол айттым, казахская точность деген 15 мүнөт эрте десем, эме баары эле ушундай эрте келип атабы дейт. Ооба десем, ишенбей атам дейт. Бир анекдот айтып берди. Казактар дейт, немистер в точь келсе дейт, казахи приходят день в день деп атпайбы, тамашалап. Өзүм мен негативный сөздөрдү өзүм кабыл алганды жакшы көрбөйм да, мен дайым позитивдүү жүргөнү жакшы көрөм. Кыргызстанга келгенде ошентип атан колхозчо тактык деп жөн эле тамашалап эле. Анан бир күнү ушуну китеп жазбаймынбы деп идея келди да. Анан 15 мүнөт десем өтө көп болуп калат. 5 мүнөт коюшум керек. Немистерден 5 мүнөт эрте жүрүшүбүз керек деп анан ошол кичинекей китепче жазгам. 2008-жылы чыккан, жарыкка чыккан. Мына ушул китепче. Бул жерде кыргызча тактык 5 мүнөт эрте, супер кыргызча тактык дейт, немисче тактык, чабанча тактык деп бөлүнгөн экен. Мына ушулардын баардыгына тең токтолот окшойбуз. Немисче тактык, чабанча тактык деген кандай болуп калат ошондо? Бул мындай да, негизи бул юмор менен эле. Кээде азыр Сыймык дагы кыргызча тактык менен келди деп атпайсыздарбы? Эме мага дарыланган келишкенде ошол айтышат эле да, илинип турат да. Мисалы, дуалдын бул бетинде деле, тигил бетинде деле ушул эме илинип турат да. Анан ошол чабанча дегенди жөн койбойсуң деп калышат да. Супер кыргызча эмне кереги бар эми деп. Кыргызча тактык 5 мүнөттө болду, жетет депчи. Мындай да, мен өзүм психология менен алектенем да. Батыштын чыгыштын психологиясы менен. Эгерде ошол аң сезимдин түпкүрүндө кыргызча деген бул кечигип келүү деп түшүнүп калганбыз да. Ошол жер эгер бошой калса, ал жерге кайра эле ошол иштеп кетет. Ошон үчүн анын ордуна чабанча деп койдум. Анан Сыймык досум да бир жолу айткан, чабанча бир аз окшошпой атам, кыргыз оскорбление дегендей кылып атпайбы? Мен айттым, мен деле кой кайтаргам, баарыбыз эле кой кайтаруунун эч уяты жок депчи. Анан юмор ушундай эле кечигип келсе, мисалы 10 мүнөт эрте келсе, супер кыргызча тактык. Анан убагында келсе немисче, кыргызча келсе 5 мүнөт эрте келиш керек да. Анан 15 мүнөткө чейин кечигип калса чабанча тактык, 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин сыйлабастык. Анан 30 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин өзүн сыйлабастык. 45 мүнөттөн 1 саатка чейин кечигип
көтөрүп койсо анда мекени сыйлабастык деп койгом да. Баракелде. Бул ушул кээде окуучуларым көп, Кудайга шүгүр. Тайжикстан боюнча чоң ассоциациябыз бар. Анан туулган күндөрү же болбосо үйлөнүү тойлоруна барганда кээде дайыма эмес, кээде ушул атайын чоң ушундай бир доскага жаздырып жакшынакай кылып алып барып берем да. Ошол белегим болсо үйүнө илип койсун депчи, так жүрсүн деп. Баракелде. Ошол айта турганым ушу. Жакшы, анан мынакей өзүңүз дагы бүгүн супер мега кыргызча тактык менен 20 мүнөт эрте келип отурасыз. Берүүбүзгө эң сонун ырахмат беребиз. Анан келиңиз, сиздин баягы жашоо образыңыз десек болобу, баягы бир канча шакирттерим бар деп атасыз. Анан ушундай бир патриоттук духту көтөргөн, мисалы, соц тармактарда дагы постторуңузду окуп жүрөбүз. Эмнеден таасирлендиңиз десек болот? Мисалы, же ушул чыгыш маданияты деп койсок болобу, өзүңүз дагы тайзи менен чебери болуп атасыз. Анан бир канча шакирттериңиз дагы сиз тууралуу Медер Бишкектин айткандар деп китептер чыгарып атышат. Бул ийгиликтерде болсо сөзсүз түрдө сиздин жетишкендигиңиз деп билсек болот. Жашоо образыңыз дагы баягы кайдан алгансыз, кантип таасирленгенсиз? Бул мындай ар бир кырсыктын баягы бир минустун аркасында чоң плюстар болот деп айтылат эмеспи? Мен бир 7-8 класста окуп атканда, 6 класста экен. Бир катуу бир кырсык болуп, бутум ооруганда, анан бутум сынып, кайра эле жакшы болгондон кайра сына берип, ушинтип узак убакыт болуп жылдап кетти да. Анан ошол учурларда сөөктөр бири-бирине бүтпөй калган. Анан дарыгерлер кыйшыйып бүтүп калган, эки жерден сындырып бүтпөй калганда Бакыт Мамытов деген тайкем бар, ушул Бишкекте эле турат өзү. Ошол йоганын бир көнүгүүсүн көрсөттү. Ошол менен эгерде сен азыр турбай жатам да, ошону эгерде азыр басып жүргөн кишилер жалкоо болуп мындай так аткарышпайт да, сен азыр басышың керек, ошого сага сон момент деп айтты да. Ошону практиковать деп. Анан медитацияны үйрөндүм. Бир жаткан жериме бир чек бет маңдайыма стенага точканы чийип коюп, ошону карап отур деди. Анан ошону өздөштүрүп алдым. Көңүлдү бир жерге койгонду үйрөндүм. Анткени негизинен адам баласы 5 секунд, эң эле күчтүү адамдар бир 10 секундка чейин оюн кармай алат да, анан кийин эле кайра ойлор келе берет да. Мен концентрацияны жакшы өздөштүрүп алдым. Анан ошол ичкен энергияны айдап отуруп, сөөгүм бүтө баштабады. Жакшы болуп кеткенге кызыгып кеттим. Анан дагы тура албай жатканда бир жакшы бир атам бир китеп алып келип берди, Брюслинин өмүр баяны экен. Анан окуп алып, анан аябай дем берди. Анан мен дагы кунг-фу менен машыккым келди, ушундай кийинип, өзүм ага чейин эле дзюдо менен, самбо менен машыкчумун. Анан ошол түрткү болду да. Брюслинин китебин окуп чыктым. Анан тура албай жатсам дагы оюмдун образдарында мен чуркап, турникке тартынып, анан жанагындай кийимдерди кийип алып машыктырып, окуучуларды машыктыра баштагам, оюмда эле. Оюңузда. Анан баягы ой материяга айланат деген ошол туура экен да, ошол кийин миңдеген окуучуларды болду, мына Кудайга шүгүр. Ошол түрткү болду эле. Демек, оюдун күчү менен дагы бир топ өзүңүздөргө жардам бере алдык деп айтсаңыз болот экен демек, эң сонун. Негизи адам баласы баардыгыбыз эле таң эртең менен ойгонгондон да мындай кыйынчылык менен ойгонобуз, таттуу уйкудан ойгонгубуз келбейт. Негизи эле убакытты туура пайдалануу үчүн, убакытты туура пландаштыруу үчүн кантип туура пайдалана алабыз? Сиз дагы таң эртең менен биздин көрүүчүлөрүбүздү да шыктандырып өтөт окшойсуз, Эрте менен эрте турган адамга Кудай ийгилик берет дейт эмеспи? Анан бул жерде башка психологиялык тренингдер бар. Мисалы, жалкоолугу күчтүү болсо, ошо техникаларды колдонсо болот. Мисалы, аутотренингди колдонсо болот. Тактык бул бир жеке адамдын гана өмүрүндөгү ийгилик эмес, бул мамлекет үчүн дагы ийгилик болот да. Мисалы, өнүккөн өлкөлөр менен арта калган өлкөлөрдү эгер салыштырып көрсөк, анализ кылып, өнүккөн өлкөлөрдө пунктуалдуулук тактык өтө өрчөгөн да, өнүккөн. Мисалы, Германия, Франция, Америка болобу же Япония болобу. Артта калган өлкөлөрдө бизде айтып атпайбы, 148-ордо турат экенбиз деп. Эгерде биз дагы ушул мисалы Тажикстан, Казакстан, Россия деле артта калган өлкөлөргө кирет да, аларда деле пунктуалдуулук начар. Эгерде биз өнүккүбүз келсе, инвестор күтпөй эле тактыкты өзүбүз үйрөнүп алсак болот. Мисалы, эгерде кыргыздар 100%га пунктуалдуу боло турган болсокчу, бюджетибиз да көтөрүлөт, маданиятыбыз да көтөрүлөт эле деп эсептейм да. Эң сонун, мынакей.
кыргызча тактык 5 мүнөт эрте деген фразанын деп койсок болот пайда болгонуна бир топ жыл болуп калды. Ошол убакыттан бери бул сөз эл ичинде канчалык деңгээлде колдонулуп жашап атат десек болот. Мынакей Сыймык Байкеде концерттеринде кыргызча тактык менен 5 мүнөт эрте деп атат. Акындарга дагы сиздин ушул сөзүңүздөн таасирленип ырла жаралып, оондор жаралаттыр да. Дагы өзүңүзгө байкалып атабы, ушунча жылдар аралыгында ушул фраза, ушул сөз канчалык деңгээлде коомчулук арасында колдонулат болду экен деп. Мен жана айтып өтпөдүм, оптимистмин деп. Албетте мамлекеттик деңгээлде болгондо абдан жакшы болмок. Бирок биз жанагы устатым айтты эле, тайзы боюнча жанагы практикада комбайнды күтпөй эле орок менен ора бериш керек депчи. Биз азыр ошентип атабыз, орок менен оргондой эле да. Анан бирок жайылып атат. Мен окуучуларым көп, дарыгерчилик жагынан бир 300дөн киши ашык адам менде окуп кетишти да, император калган массаж боюнча. Алар дүйнөнүн 12 өлкөсүндө. Чет өлкөдө окуучуларым дагы азыр кээинки кабинеттерине кыргызча тактыктын жана эрежелерди илип койгон. Бир окуучум айтып атпайбы, Дубайда иштеген окуучум. Англисче, анан кыргызча илип коюптур. Анан бир индус сураптыр, бир араб сураптыр. Силерде бул кандай? Бир кыргызды билчү элем, дайыма так жүрөк, сен да так жүрөсүң. Силерде ушундайбы десе, биз бүт элибиз ушундай деп тамаша сал айтып койдум дейт. Ушинтип отуруп азыр көбөйдү. Мисалы, спорттук вариантында эгерде окуучуларым кечигип калса, мен келген жерге, анда подаркаларым бар. Подарка деген бир көнүгүүлөр жасатып коем да. Мындай досторум, тааныштарым менен кечигип калганда бир кичинекей карточка берип койчумун. Мындан ары так жүрүшүңүзгө ишенем деген, анан тиги эрежелер бар бул жагында. Мурда ушундай болчу эле. Бирок жайылып атат. Мисалы, биздин император калган массажы башталганда, биринчи, экинчи күн кечигиши мүмкүн. Анан кийин эгерде атайын эле жөн эле байкап бир барып көрсөңүз, разведка кылып, кечигүү деген болбойт бизде. Мен окуучуларымда спорттук вариантында деле Кудайга шүгүр жайылып атат. Анан кээ бирки жетекчилер жумуш мага дарыланганы келгенде кечигип келишчү эле да, анан кире бериште да илип койгон. Чабанча тактык деп. Анан бири-бирин айтышат экен. Медерге барсаң эрте бар депчи. Ошентип учуп келет да мага келаткандачы. Ал мындай да, ал мага эле эмес, бул өзүнүн жоопкерчиликтиги да. Менин оюмча ошол баягы мамлекеттик жетекчилер, искусствонун адамдары, саясатчылар дагы эгерде пунктуалдуу боло турган болсо, ал батыраак өнүгөт. Жакшы, сөзүңүзгө аралды. Бизде болсо телекөрүүчүбүз байланышка чыккан экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Көзгөндөн бери байланышка чыгып аткан телекөрүүчүбүз бар. Кутман таңыңыз менен биз сизди угуп жатабыз. Үн режиссерлорубуз Жакшысыңарбы? Жакшы, рахмат. Келиңиз. Саламатсыңарбы өзүңөр? Саламатпыз. Келиңиз. Сыналгынын Суроңуз барбы? кичирейтип алыңыз. Мына кыздардын майрамы менен Медербек. Кыздарым майрамы менен. Сыналгынын үнүн кичирейтип алыңыз же өчүрүп салыңыз, телекөрүүчү. Мен сага чын ден соолук каалайм, узун өмүр. Рахмат, чоң рахмат сизге. Уланта бериңиз. Десек, бирдик бүтүп калды, окшойт, бизден алыстап кетти. Жакшы. Негизи эле адам баласы мисалы тактыкка бир гана кечигип барбоо же болбосо кечигүү гана кирбейт да, ичинде көп нерселер каралганда, мисалы ошолорго дагы токтоло кетсек дагы, анан дагы ар бир ата эне баласынын так мындай пунктуалдуу болуп чоңоюшуна өзүнүн кантип тарбияны кандай бериш керек, тарбия үйдөн башталат эмеспи, кичинекей балдарга кантип тактыкка үндөсөк болот? Бул өтө сонун суроо бердиңиз. Мындай да, тарбияны алганда ата менен энен, окумуштуулар айтпайбы, 70-80% эненин тарбиясы күчтүү болот депчи. Анан ата жумушка кетет, эне үйдө отуруп алып, негизинен 80% болгондон кийин балага ушу пунктуалдуулукту айта бериш керек да. Анан өзү да пунктуалдуу болуш керек. Ошентип сиңире берсе, аң сезим түпкүрүнө сиңгенден кийин подсознанияга ал уже ишке аша баштайт да. Анан мына мен көп жылдан бери бизде бир китепчем бар. Ушундай китептерим көп да. Мына чыгат деген. Кыргыздар 3 улутка 5 өлкөгө атаңдашышыбыз керек деген бир китебим бар. Ошол жерде биринчи эле мен жөөттөрдү койгом, еврейлерди. Экинчи япондорду, үчүнчү кытайларды койгом да. Анан Израилге бат-бат чакырып турушат да. Анан еврейлерди көбүнчө биздин динде жактырышпайт, ислам динде, христиан динде. Мен бирок изилдегим келет, эмне үчүн дүйнөнүн байлыгын деле, илимди деле, мисалы Нобель сыйлыктарын деле булар эмне үчүн биринчи карап турат деп мен
анализ кылып булардын китептерин көп окуйм да. Воспитание еврейских матерей деген бир китеп бар, көлөмдүү. Биздин ар бир кыргыз айымдары окуп койсо болот да, кантип тарбиялайт. Эмне үчүн жөөттөрдүн балдары техника жагынан болобу, илимби же искусство болобу, музыка болобу, эмне үчүн булар ийгиликтүү болушат. Ошол жөнүндө жакшы берилген да. Ошого мен ушул китепте дагы энелерге атайын кайрылып кеткем. Өтө маанилүү да. Эң сонун. Отман таң, Көкбел айынан салам. Билдирүүлөр келип атат, сизге болгон каалоо тилектер дагы бар болуп атат. Анан мынакей кыргызча тактык деп атабыз. Так жүргөн, эрте келген дагы адамдардын саны бир топ көбөйдү болуш керек. Мына мисалы үчүн бул сөздү угуп билгенден кийинчи, анан өзүңүз дагы мисалы так жүрөсүз, убактыңызга так мамиле жасайт экенсиз, анан шакирттерибиз деп атабыз. Мынакей бир топ миңдеген шакирттер колуңузда тарбияланып чыгып атат. Ошол кишилердин дагы баягы бир чоң бир жетишкендиктери, ийгиликтери же болбосо ушундай бир тактыкты жайылтуу болгон салымдары болуп атабы? Жакшы болуп атат. Жана айтып өткөндө чет өлкөлөрдө иштеген балдар дагы ошол башка улуттарды да көндүрүп коюп атат да. Бир жолу мен Ильич деген окуучумуз Кыргызстанга келип калды. Анда Россияда болчу, чакырганда барып бир 7-8 окуучумдун баягы медцентрлерине бардым Москвада. Барганда мактай баштайт мен окуучуларым, абдан жакшы бала, көп китеп окуйт, воспитанный деп ушинтип мактай баштаганда эле мен сурайм, жумушка кечигип келбейби деп. Тамашалап коем, кечип келсе Кыргызстанга мага телефон чалсаңыз, мен ошол жерден эле подарка берем, кечип келсе, бир көйнөк жасатып коем деп тамашалап коем. Анан аябай ыраазы болуп келдим да, аябай пунктуалдуу депчи. Анан бир жолу мындай бир окуя болду. Биздин устатыбыз, мен экинчи атам, руханий атам Макен Исаков, азыр Россияда турат өзү. Ушул киши бир күн үйүнө чакырган, Кыргызстанга бир келип, бир 2 жыл жашап кетти жакында эле. Анан бир конокко чакырганда мен окуучуларыма айттым, жарым саат мурда барасыңар, кезсеңер белегим бар дедим, жакшы даамдуу белектер болот деп койдум, тамаша салып. Алар барып турушту үйдүн алдында. Мен келдим, 15 мүнөт болгондо уже кирдик агайдын үйүнө. Куттуктап, белектерибизди берип отурдук. Жерге эле отурганбыз кыргызча болуп. Анан агайдын мурунку окуучулары келе баштады, чубалып. Жерге отургандан кийин ордуган туруп, анан учурашасың да аксакал келгенден кийин. Анан кайра отурасың, улам бирөө келет, анан учурашасың. Мен балдарым бет маңдай жакта тизилип отурушат. Анан мен айтам, кандай экен дейм да, кечип келген деп. Жакшы болот, эрте келген жакшы болуп тур десем балдар ыраазы болот да. Анан бүтөйүн деп калганда дагы, мына мероприятие бүтөйүн деп калганда ордудан турабыз да, бир улуу киши келет дагы. Мисалы Кытайларда монтип коет, же болбосо Индияда монтип коет эмеспи, же Японияда. Ушинтип же Кыргызстан мынтип учурашып койсо болмок, бирок ар бири менен учурашып чыгат да, дасторкондо мынтип турасың, мынтип өтүп учурашат да. Ошого жанагы Наполеон Хилл бар эмеспи, ошол айтат да, сиз дейт бирөө менен эгерде божомолдошуп сүйлөшкөн болсоңуз кези күнү дейт, сиз 1 мүнөт дагы кечиккенге акыңыз жок дейт да. Бул бирөөнү күттүрүп койгон, бул бирөөнүн убактысын урдаган менен барабар да. Ошон үчүн эгерде аябай сыйласаң, анда алдын ала телефон чалып коюш керек. Пробкага түшүп калдык, тигиндей мындай депчи. Ошо анан ар кишинин, ар бир адамдын убактысын эгерде бааласак, Европанын жолу каалап жетет элек да. Баракелде, мынакей Медер агай, саламатсызбы, кечиккен окуучуларыңызды кантип жазалайсыз деген дагы суроолор келип атат. Жооп берип деп окшойт. Көнүгүүлөрдү тапшырмаларды бериби? Жакшы. Ыраазычылык билдиребиз, Медер мырза, атайын убактыңызды бөлүп, атайын бизнесибизге келип жашынакай суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге эркин микрофон болсун. Рахмат. Мен кыргыз элиме каалайт элем, ошол энелерибизге көбүрөөк кайрылып кетет элем. Кыргыз айымдарын ушул эртеңки майрам менен куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Анан сиздерге ушул суранычым, өтүнүчүм ушул балдарга кичинекей кезинен баштап эле сен дайыма так жүрөсүң, пунктуалдуусуң деп айтып, ошол баланы дайыма эрте жөнөтүп, 10-15 мүнөт эрте жөнөтүп, ошол пунктуалдыкка үйрөтө берсе. Анан мындай да, мен өзүм дагы бир китепчем бар. Кыргыз айымдары Кыргызстанды өнүктүрөт деген. Аны окуганда башында мен жаман көрүшүм мүмкүн, бул эмне эле бизди сындап атат депчи. Анан жарымдан өткөндөн кийин рахмат айта баштайт. Анткени ошо дүйнө жүзүндөгү өнүккөн өлкөлөрдө кандай өнүккөн психологиялык жактары, энелердин ошо өнүккөн өлкөлөргө кандай салымы бар. Кайсы өлкөнүн айымдары пунктуалдуу болсо, ошол өлкө өнүгө баштайт да. Ошого биздин айымдар, энелерибиз ушул пунктуалдуулукка тарбиялап берсе, Кыргызстан айтып атпаймынбы? Япониядан эле өтүп кетишибиз мүмкүн да. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм.
Баракелде бар болыңыз эле. Кадырман телебөшөр мына ушундай Мелер экебиздин айтылган ар бир сөздөрүн өзүбүзгө стимул катары сезип, мотивация алып жүрсөк болчу да экен. Журтубузду игиликке жетелеген байкебиз бизде конокто болду. Бар болуңуз. Ийгилик сизге. Бар болуңуз дейли. Кадырман телебөшөр биздин дагы эфирибиз соңуна чыгып калды. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча деп сиздер менен коштошмокчубуз. Ооба, учурдан пайдаланып, биз бардык айымдарыбызды албетте эртеңки майрам менен куттуктайбыз. Наз жыттанган, жаз жыттанган перилер жазды мына силер алып келдиңер. Ай көрүнүп бириңерден бириңер эргүү берет, жашоо берет демиңер. Ардактуу Асылзада айымдарыбыз, эртеңки майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ал эми эфир эстафетасын Айпери Адамкулова анан Алмаз Шер мырзага узатабыз. Күнүңүздөр көңүл болсун.